Сиз тоолордон чыгып келаткан күндүн нурун көрөсүз. Күндүн нуру дөңсөөлөр аркылуу өткөн жол боюнча көрүнүп турат. Мен тайкемдин үйүнөн келаткам. Анан эле кокустан учак пайда болду. Биз аларды абдан көп көрдүк. Биз сыяктуу балдар дагы алардын сухой, миг же тигучак экенин оңой эле ажырата алышат. Ар тарабымдан жардырууларды укчумун. Алар бомба таштаганда кайсыл жерге түшкөнүн караганга эч ким батынбайт. Согуш болбогондо мен Сириядан кетмек эмесмин. Мен кайыкка биринчи ирет түштүм. Түркиялык аткезчилер бизди мылтык менен коркутушту. Деңиздин ортосуна жеткенде кайыктын моторунан кызыктай үн чыкты. Ал бузулуп калды. Баарыбыз абдан корктук. Бирок биз дельфиндерди көрдүк. Кайыкты бир саамга унутуп калдык. Моторду оңдогонго 1 саат кетти. Андан кийин гана сапарыбызды уланттык. Сириядан кеттим жана Түркиядан Грецияга келдим. Ал жерден да кайык, поезд менен жолумду улап, кийин жөө жүрүп Калеге келдим. Европада мага эч ким Германия кылгандай жаман мамиле кылган жок. Алар мени көзөмөл бөлмөсүнө алып келип чечиндиришти. Мен паспортумду жоготуп койдум. Полиция кызматкери аны көрүп мени далыма урду. Абдан коркуп жаттым. Мен Кале жунглисинде 3,5 айдан бери тыгылып калдым. Бул жерден чыкчу жол, кур дегенде жардам кылчу киши жок. Мен үй бүлөм менен Британияда жашоо үчүн кеткем. Ал мен ойлогондон абдан узак болуп жатат. Мен жашагым келет. Жөн гана башкалардай жашагым келет.